Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ой туугандар, кимде ким Ош шаарынын четинен жер үй издеп жаткан болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, экранга жакыныраак келиңиздер. Анткени бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге шаардын четиндеги Геологтор шаарчасындагы Абжалов көчөсү менен 79-кыска көчөнүн кесилишкен жайындагы ушул 5 сотык ашыгыраак жер тилкесиндеги жалпы 11 бөлмөлүү 3 рүвүндө салынган ушул үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Ээсинин айтымына караганда, акча каражаттарынын курулуш материалдарын эч аябастан өтө сапаттуу, өтө мыкты деңгээлде курган экен. Айла жок, акча зарыл. Срочно сатыш керек достор. Кошумча курулуштары дагы бар. Бул жака дагы кененирээк токтолобуз. Анан эми айланасы пескоблоктор менен тосулган, көчөлөрү асфальт, жаратылыш газы келген канализация бар, суу светтери бар, бүт бардыгы чики-чики. Сонун достор, бардык шарттар каралган. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Шаар тараптан Геологтор шаарчасына чыгып келе жатканда ушул көпүрдөн өткөндөн кийин 1, 2, 3, 4 көчө бар. Эми сиздер сол тарапка көпүрдөн өтүп эле солго бурулуп, Золушка дүкөнүнүн капталындагы асфальт жол менен түз чыгып бара бересиздер. Бир аз көчө бурулган жерден дагы дарек тартып көрсөтөм. Жанагы биз көрсөткөн жолдон бери бурулганда эле Маккамбай Абжалов атындагы көчөнү көрөсүздөр. Мына ошол автомойканын артындагы жол менен түз чыгып, дөңсөдөн түссөңүз Чыңгыз Айтматов мектеби. Андан дальше дагы жолуңуздарды улайсыздар. Жанагы биз көрсөткөн асфальт жолдон чыкпастан түз келе жатасыздарбы? Келе бериңиздер туугандар. Жолдун оң тарабында буюрса чоң садик бар, балдар бакчасы. Андан 100 метр өтсөңүздөр, жолдун сол тарабында мына ушул жашыл тунике чатыр менен тосулган жерди жана жашыл түстүү трансформаторду көрөсүздөр. Анын бет маңдайында сатыла турган үйүбүз чекчейип, зыңкыйып турушун караңыздар. Эми мына ушул контейнерди дагы болжолдоп алсаңыздар болот. 155 моштук каттамдын акыркы аялдамасы ушул тарапта, негизги линиясы мына ушул жерден, тетиги жерден чыгып, дальше уланып кетет. Анан жолуңуздар асфальт экен. Жаратылыш газы келип, канализация түтүкчөлөрү бардык үйлөргө туташтырылган. Анан шаардагыдай шарттарды түзүп жашаганга не жетсин. Эми бул жагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бүтсө укмуш чоң дарбаза орнотулат го дейм. Караңыздар эми. Ошол күн насип кылсын. Бул жакта суга суу агып турат экен. Бул жакта таза суусу бар. Кыскасын айтканда кошунакылары ташталган. Кошумча курулуш курам дей турган болсоңуздар дагы жер, места бар экен. Эми жүрүңүздөр үйдүн ичине кирели, сөздөн ишке өтөлү, азыраак сүйлөйлү, Бул жакта тепкич аркылуу чыгып баратабыз. Брондолгон эшик аркылуу кирдик. Кире бериш жери, прихожкасы, шыбактары өтө дерзкий болуп турат. Мына караңыздар, бурчу эми тымene укмуш. Усталары дагы номер 1 экен. Электромонтаждары бүт бардыгы тартылып, бүт көрүлгөн. Подвал, 1-кабат жана 2-кабаттын ортолуктары мына ушундай заводской плиталар менен басылыптыр достор. Киргенде бул жагы холл, чоң коридор экен да. Кирип эле оң тарапка бурула турган болсоңуздар, буюрса холл, телевизорду зыңкытып орнотосуз. Овальный диванды тизип алып, үй бүлөңүз менен бала чакаңызды кучактап ушул жерден телевизор көрөсүздөр. Ошол күнгө насип кылсын, жеткирсин. Андан кийин подвалга түшүп кетет экенбиз. Биз 1-кабатты таанышып алалы, андан кийин подвалга түшөбүз. Анан 2-кабатка көтөрүлөбүз. Бул жакта кирип эле зал, конок бөлмөсү. Узун турасын айта турган болсок, болжол менен 7,5 4 ашык деле чыкса керек. Өлчөп көрөсүздөр, негизи кенен экен достор. Андан чыгып, бул тарапта дагы бир бөлмө. Бул ашканасы достор. Ашканага ылайыкташтырылган бүт бардык монтаждары болгон. Раковинанын тушунда, канализациянын түтүкчөлөрү бүт бардыгы даяр болуп турган да. Мынакей. Кандай экен? 4/5 размеринде. Андан бул тарапта туугандар, бул тарапта жанагы топка, газовый топка, газ плитасы ушул жерге орнотулат. Ар бир бөлмөдө вытяжкалардын орду каралган. Мындан сыртка чыгып кетебиз. Акырында чыгып кетебиз эми. Бул болсо жуунучу бөлмө, санузел бөлмөсү. Душ туалетти ушул жака уюштурсаңыздар болот экен агайын туугандар. Жүрүңүздөр, подвалга бир түшүп чыгалы.
Ага чейин акыркы бул жердеги кыргыз комнатасы, универсал комната 4-кө 4,5 болгон бир бөлмө. Бүт бардык терезелери пластиктен, панорамный чоң жана 5 камералуу сонун азыркы бренд болуп аткан сапаттагы терезелер камтылган. Шубактары сонун болуптур да. Колдо ручной кылды дейт. Мына бурчтарын айтпаңыз. 1,5 кирпичте, бышкан кирпичте курулган дубалдары. Бул түшкөндөн кийин эле дагы бир чоң зал, кааласаңыздар машыгуу залы, кааласаңыздар өзүңүздөр жашай турган, жазында жаздай турган салкын, сонун. Анан эми зак деген нерсе жок. Сыртында бүт фундаменттин айланасы мына ушундай пеноплекс менен чоролуп, андан кийин жанагы фундаменттин айланасына топурак ташталган достор. Бүт бардыгы стандартка жооп берет. Түштүңүздөр, түз келесиздер. Бул жакта дагы экинчи бөлмө бар. Мына. Бул жерден каалаган акылып пайдалансаңыздар болот. 4,5-га 4. Плиталар басылган заманбап, заводской. Жакты кладовка кылып пайдаланасыздар. Тепкичти келтириптир мынакей бетондон. Обшивкасын кылып койсо дагы чекчее түшөт. Эми жүрүңүздөр экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабатка чыгалы. Бисмиллахиррахманиррахим. Экинчи кабаттын коридору оң тараптан баштай турган болсок, буюрса, бул жакта ата-энелер уктоочу бөлмө. Заман талабына ылайык бул бөлмөдө санузел бар. Бул бөлмөнүн узун турасын болжол менен айта турган болсок, 7-ге 4. 7-ге 4. Асты болсо мына ушундай жылууланган, пена чачылган достор, көрүп турасыздар. Бул жакта болсо ошол жуунуучу жайы санузел бөлмөсү. Душту эле ушул жака орнотуп аласыздар. Эми андан кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, бул жерде өзүнчө дагы бир чоң бир 6-га 4 размериндеги 4,5 размери болуп калабы. Кадамдап эле коеюнчу. 1, 2, 3, 4 экен достор. 4-кө 5 размериндеги спальный бөлмө. Бул кыздардын бөлмөсү болсо, бул жалпы санузел бөлмөсү. Бул жакта балдардын бөлмөсү. Мынакей. Ананы караңыздар. Ой. Потолок жылууланыптыр. Жакшы. Ушинтип куруш керек. Бул жерде дагы бир жаш балдар уктоочу бөлмө. Чакан. Анын жанында тепкичтен чыккандан кийин солго бурулганда дагы бир бөлмө достор. Мынаны караңыздар. Бөлмө аябай көп экен. Экинчи кабат спальный болуп эле жатып калыптыр. Ушу баланы көбөйтө бериш керек экен да мындайча айтканда. Бардыгына буюрса бөлмөлөр жетиштүү. Көп балалуулардын үй десек дагы жаңылышпайбыз буюрса. Ошол эми туугандар, насип кылсын. Баасы $170,000. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар. Бая биз сиздерге ушул жактан кирдик эле. Тетиги жактан чыгалы дагы. Кошумча сырттагы бөлмөлөр курулуштарды көрсөтөлү. Бисмилла. Мынакей. Туникенин дагы эң дадилидан, бышыгынан, сапатуусунан тандап жапкан экен агайын туугандар. Бул жанагы сөрү тапчан. Мынакей, ушул жака уюштурасыздар. Бул жагы болсо үй чочок. Ушул жака кыласыздар. Кошунакылары ташталган. Жанагы фундаментке ушундай пеноплекс ташталды, курчалды дебедим беле, ушул. Дайыл катары көрсөтүп коеюн. Сыз деген, зак деген нерсе болбойт. Бул ушу эркектерге тиешелүү буюм тайымдар сактоочу кампа. Бул сырткага жаткан достор. Мынакей. Бүт бардыгы эске алынган да. Эске алынган. Сон ушундай үй издегендер барбы? Чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. 170,000, ого, кымбат экен дебеңиздер. Жакшылап сүйлөсөңүздөр, кеми болот тизеден. Жакшы реалдуу клиенттерге түшүп берилет. Интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган, асфальттуу көчөдөн каттайсыз, маршруттук каттан бар. Кыскасын айтканда, жашаганга бүт бардык шарттар каралган. Андыктан чамдаңыздар. Эсичи, үйдүн эси. Өтө мыкты инсан экен. Караңыздар. Үйдүн сыртындагы жанагындай лампалар коюлат го, ошого дагы монтаждаптыр. Мынаны караңыздар. Ызымдарды чыгарып. Бул деле жезден болсо керек. Российский көп курулуш каражаттары, материалдары российский экен.
тандап буюрса сиздер үчүн сонун үйдү салып коюп берет. Насип кылсын эми сиздерге. Эсим номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Юридический жактан документтер таза. Жандаңыздар, агайын туугандар. Насип кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Бул жакта мечит бар, жаныңыздарда мектеп бар, бала бакча бар. Ошо.